Саламатсыңарбы, балдар? Кутман күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Балдар, биринчи күндөрдүн аталышын атап алалы. Бир жумада 7 күн бар. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шаршемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчи күн жума, алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Өзүң билгич санабай, кел ойнойбуз санамай. Эске сактап олтургун, эки жакты карабай. Эл кызым, сага 20га чейин санаганды үйрөтөйүн. Санактын эмне кереги бар? Кантип кереги жок болсун. Үйлөрдүн, транспорттун номерлерин билгенге, дүкөндөн соода кылганга да керек болот го. Анда санаганды үйрөнүп баштайлы. Санаганды да үйрөнөбүз. Биротоло алмаларды да чогултуп алалы. 1 алмам, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Келе кой. Чакадагы алмаларды жашикке салалы. Жөн салбай, эми санакты артты көздөй жүргүзөбүз. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Азаматсың кызым. Келгиле балдар, кутучага сандар боюнча жер жемиштерди ирети менен санап салабыз. 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Келгиле балдар, азыр биз ашыгын тап деген оюнду ойноп алалы. Төмөндөгү сүрөттө көңүлүңөрдү бургулачы балдар, эмне ашык деп ойлойсуңар? Албетте картошка ашык балдар. Картошка жашылча жемиштерге кирет, Андан кийинки сүрөттө балдар эмне ашык? Албетте алмурут ашык балдар, ал жашылчалардын арасында болуп калган экен, Андан кийин да мөмө жемиштердин жашылчаларынын арасында топ аралашып кеткен экен. Топ бул оюнчукка кирет. Балдар, анда эмесе азыр түстүү кагаздарыңарды даярдап алгыла дагы. Табактагы мөмө жемиштерди жасап баштайбыз балдар. Ал үчүн бизге клей, кайчы, карандаш керектелет. Кана баштайбыз.
Балдар, силерге үйгө тапшырма сандар боюнча кайталоо жүргүзүп мага айтып бергиле. Андан соң табактагы мөмө жемиштерди жазагыла. Саламатта калгыла, балдар.